Бишкек шаарынын административдик соту биздин Кыргызстан партиясынын дуарызын карап чыгып, толугу менен канааттандырды. Борбордук шайлоо комиссиясынын чечимин жараксыз деп табылды. Демек биз шайлоого катышабыз. Бүгүнкү сот чыгарганы мен оюмча бул элге каршы болду, мыйзамдуулукка каршы болду. Ошол үчүн биз аягына чейин мыйзамдуулук үчүн аягына чейин туруш керекпиз. Эгерде азыр бир жакка кетебиз, анан эртең чечебиз десек, андай болбойт. Одоно бузуусун. Кандай? Азыр митинг кылабыз. БШКнын алдында. Демек азыр түнү менен турат экенсиздер да, дейт. Түнү менен канча күн керек болсо ошончо турабыз. Негизи мыйзам боюнча БШК 3 күндүн ичинде кайра ушул соттун чечими жокко кайра иск жогорку сотко берсе болот. Анда апелляция берипчи. Ошону биз талап кылабыз. Аны кечке күтүрбөй, эртең эле ошо 1-2 күн ичинде кайра чогулуп апелляция берсин деп ошондой талап кылабыз. Эгерде жогорку соттогу БШКнын чечимин кабыл албаса кайра эле, анда биз БШКга да сотко беребиз да. Биз партиялар дагы итак эле уже мындай сотко кайрылдык. Бизде общий мындай заявление жазылды. Президентке да кайрылдык. Президентке дагы баары ошо кайрылуубуз бар. Биякта биз бир топ ушундай мыйзам бузуулардын баарын факттарын биз дайындап, тиркеп, аны ошо сотко беребиз. Эгерде азыр ушул ЦИК дагы, БШК дагы ушундай өзүнүн мындай позициясын аягына чейин чыгарбаса, анда биз уже как субъект катары, ошо соттук процесстин субъект катары уже биз киришебиз да. Я же не охранник, чтобы открывать. Мы заинтересованы и мы заинтересованы в том, что они быстрее вышли, и мы по домам разошлись, да? Вот серьезно, эки тараптан мы заинтересованы. Орчундуу окуялардан кабардар болуу үчүн биздин каналга жазылыңыз.